Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Кыргызстан Орусиядан Mi-17 аскердик транспорттук тик учагын сатып алды. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн абадан кол салуудан коргонуу күчтөрү Орусиянын Рособорона экспорт мамлекеттик ишканасынан Mi-17 тик учагын сатып алды. Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 23-июнда тик учакты өткөрүп берүү салтанаты өттү. Ага Кыргызстандын коргоо министри Бактыбек Бекболотов, Рособорона экспорттун жана Казань тик учак заводунун өкүлдөрү, ошондой эле Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн абадан коргонуу күчтөрүнүн кол башчылары менен өздүк курамы катышты. Көп максаттуу Mi-17 тик учагы Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн алдында коюлган милдеттерди аткарууга мүмкүнчүлүктөрүн кыйла жогорулатат, деди тик учакты тапшыруу салтанатында Бекболотов. Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирелине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Менин атыман кайрылгандарга арзандатуу бар. Чүй прокуратурасынын баш кадиси $20,000 пара алып жатканда кармалды. Чүй облусунун прокуратурасынын баш кадиси $20,000 пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда кармалган кызматкер прокуратура арыз ээсине карата жүргүзүлгөн тергөөнүн негизинде кылмыш ишин козгобогону үчүн $50,000 акча опузалаган. Буга чейин 14-июнда Ала-Бука райондук прокуратурасынын улук тергөөчүсү 100,000 сом пара алып жаткан жеринен кармалган. Ал өзү тергеп жаткан иши боюнча оң чечим чыгарып берүүнү убадалаган. Ал эми 19 апрелде Сверлов райондук прокурорунун улук жардамчысы $5,000 өлчөмүндө пара алып жатканда кармалган. Шектүү Абдубали Боргубулов өзү тергеп жаткан соттук иш боюнча оң чечим чыгаруу жана арыз ээсине карата сотко чейинки өндүрүштү жокко чыгаруу үчүн опузалап акча талап кылган. Депутат Ташиев Бакай Ата райондук милициясына унаа тапшырды. 24-июнь күнү Бакай Ата райондук ички иштер башкы башкармалыгына кызматтык пайдалууга Нива үлгүсүндөгү жаңы автоунаа тапшырылды. Унааны тапшыруу салтанаттуу иш-чара аземине Жогорку Кеңештин депутаттары Шайырбек Ташиев, Руслан Жакшев жана Айгүл Айдарова, Талас облустук ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Азамат Токтоналиев жана Бакай Ата райондук ички иштер башкы башкармалыгынын өздүк курамы катышкан. Депутаттар куттуктоо сөздөрүн айтышып, бул унаа милициянын жумушун жеңилдетип, окуя болгон жерге ыкчам барып, кылмыштуулук менен күрөшүүдө өз салымын кошоорун айтышкан. Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмүнө милицияга ылайыктуу толук жабдылган Нива автоунаасы эл өкүлдөрүнүн демөөрчүлүгү менен каржыланган. Башкармалыктын башчысы Азамат Токтоналиев эл өкүлдөрүнө ыраазычылык айтып, ички иштер органдарынын кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыздап, мындан ары да облустун аймагында жигердүү ишмердүүлүк алып бараарын билдирген. Кыяпат айтып, кыбааны кандырбайлы, Сүйүнбек Касманбетов кайрылуу жасады. Кирди чыкты жааматташ болгон, кылым аша канаатташ болгон орус элине ичара келишим, кемеңгерликти тилөө менен миллионго жакын кандашыбыздын тынччылыгын эсибизден чыгарбайлы. Мындай кайрылууну мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов кечээ Орусияда Вагнер тобунун окуясынан кийин жасады. Устаранын мизинде оодарылган дүйнө деп ата-бабаларыбыз ушул заманды болгошсо керек. Чекебелебиз тынч эмес, кирди чыкты жааматташ болгон, кылым аша канатташ болгон орус элине ичара келишим, кемеңгерликти тилөө менен миллионго жакын кандаштарыбыздын тынччылыгын эсибизден чыгарбайлы. Илгери чоң той топурда сорпону жорго менен тарткан ыкчамдыгыбыз дагы бар. Арабызда чагым айтып чатакка жакын чаарбаш тентектерибиз дагы жок эмес. Кыяпат айтып, кыбааны кандырбайлы, ээн баштык кылбай табадан адашып, тобо топукка жанашып, элдин ээси бар экени эсибизде болсун, деп жазды мамлекеттик катчы Касманбетов. Эскерте кетсек, ишемби күнү Вагнер тобунун негиздөөчүсү Евгений Пригожин Орусиянын коргоо министрлиги Вагнердин арткы лагерине сок курду деген билдирүү тараткан. Көп өтпөй Москва шаары жана Москва облусунун аймагына болушу мүмкүн делген терактларды алдын алуу максатында антитеррордук операция режими киргизилген болчу. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Россия Федерациясында жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарын Украина менен чектеш аймактарында кырдаал курчуп кеткендигине байланыштуу ал жактарга барбай турууну суранган.
Алмаз Шаадаев менен сүйүктүүсүнүн үлпөт тою өттү. 24-июнда ырчы Алмаз Шаадаев менен Алина аттуу сүйүктүүсүнүн үлпөт тою өттү. Бүгүн биздин күн, жакындарыбыздан бат алалы деп турабыз. Жалпы чакырылган конокторубузду тоюбуздан күтөбүз. Жаштар, достор сейилдөө болбойт. Күндүн ысыгында өзүбүздү кыйнабай түз эле тойдон көрүшөбүз деп жазган ал. 17-июнда Алмаз Шаадаевдин сүйүктүүсүнүн кызыбыз аттуу тою өткөн. Ырчы мырза буга чейин Супер ТВ телеканалына берген маегинде жакында үйлөнөөрүн билдирген деп жазган Супер KG сайты. Токаев Коопсуздук кеңешинин жыйынында Орусия Казакстандын стратегиялык өнөктөшү. Казакстандын президенти Коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөргөн. Анда өлкөнүн премьер-министри, башкы прокурор, улуттук коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы, тиешелүү министрлердин Орусиядагы кырдаалга байланыштуу берилген тапшырмаларды аткаруу чаралары жөнүндөгү отчетторун укканын Спутник Казакстан жазып чыкты. Орусиядагы окуялар алардын ички иши экендигине карабай, Казакстан эң узун чек аралык байланышта турган достук мамиледеги мамлекеттеги кырдаалды тынчсыздануу менен кабыл алды деп айтылат маалыматта. Токаев Орусия Казакстандын стратегиялык өнөктөшү экендигин белгилеп, Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө Орусия бийлигинин мыйзамдык иреттүүлүктү киргизүү жана жарандарынын коопсуздугун камсыздоо боюнча чечимдерин колдой турганын билдиргенин эске салган. Касым-Жомарт Токаев согуштук аракеттерди токтотуу жөнүндөгү келишимди кубаттады дешкен казак президентинин администрациясынан. Токаев бардык түзүмдөрдүн жетекчилерине кризистик кырдаалдан кооптуу абалдар алып кетүү ыктымалдуулугуна даяр турууну тапшырган. Коопсуздук кеңешинин жыйынтыгында Казакстан президенти өкмөт тарабынан иштелип чыккан ыкчам аракеттер планын жактырган. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колубуту жылыбай, үшүп, ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колубутуңуз жылыбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктуу атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан, жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Жалал Абад төрөттөн каза болгон 31 жаштагы аялдын жакындары дарыгерлерге нааразы. Жалал Абад облусунун 31 жаштагы тургуну Айпери Базарбаева 10-июнда облустук төрөт үйүндө көз жумду. Маркумдун жакындары анын эмнеден улам каза болгону тууралуу түшүндүрмө берүүнү талап кылып, төрөт үйүнө чогулушкан. Ал эми оорукананын жетекчилиги операция учурунда келиндин жүрөгү капыстан токтоп калганын айтышкан. Жалал Абад облустук милициясы 23-июнда клоопко учурда окуя боюнча териштирүү башталганын маалымдаган. Эмне болгон окуя? Жалал Абад облусунун 31 жаштагы тургуну Айпери Базарбаева 10-июнда облустук төрөт үйүндө 3-чү наристесин төрөгөндө каза тапкан. Ага чейин Майлы суу шаардык ооруканасына барып, бирок дарыгер жоктугунан облустук төрөтканага келген. Базарбаеваны жанында коштоп жүргөн жеңеси Эркинай Эргешова 22-июнда турмуш басылмасына маек берип, келин төрөт залында кароосуз калып кеткенин айтып берген. Жалал Абадка саат 10:30да келип, медайым Айперини бул жактагы кабыл алуу бөлүмүнө өткөрүп берип, кайра кеткен. Арадан жарым саат өткөндөн кийин тактап айтканда саат 11:15те кайын сиңдиме чалсам, мени төрөт залына алып кирип коюшту. Жанымда эч ким жок. Суулум да келип калды. Кыйналып жатам, эч ким карабай жатат деп эле өчүрүп койгон. Ошол сүйлөшүү биздин акыркы сүйлөшүүбүз болуп калды, деди келиндин жеңеси. Эргешованын айтымында, эне менен баланын жүрөгүнүн согушу начарлаганына байланыштуу дарыгерлер келиндин жакындарынан уруксат сурабай эле операция жасап салышкан. Маркумдун жакындары дарыгерлердин мындай кадамын түшүнбөй жатканын айтышууда. Кийинчерээк ал каза болуп калганын, ага жүрөгүндөгү тешик себеп болгонун айтышкан. Буга чейин эки баланы кыйналбай эле Майлы сууда төрөгөн. Кош бойлуу мезгилинде дарыгерлердин көзөмөлүндө болгон. Баары жакшы болчу, буту менен басып келген кайын сиңдимдин сөөгүн көтөрүп чыктык. Азыр анын артында 2 жаш баласы 10 күндүк ымыркайы калды, деген Эргешова. Дарыгерлер эмне дейт? Нааразычылык билдирип чогулган келиндин жакындары менен облустук оорукананын башкы дарыгеринин орун басары Арстанбек Алмбаев жолуккан. Маркумдун жүрөгүнүн согушу жайлап кеткендиктен операция жасалган деп түшүндүргөн ал. Ошондой эле Алмбаев 31 жаштагы келиндин өлүмү боюнча бейтапканада ичкиликтөө башталганын,
Анын жыйынтыгы менен операцияга тиешеси бар дарыгерлерге чара көрүлөрүн айтты. Адегенде жүрөгүнүн согушун тыңшаганда жакшы согуп кийин жайлап кеткен. Мындан улам дарыгерлер келинге операция жасашкан, бирок операция учурунда келиндин жүрөгү капыстан эле токтоп калган деп жооп берген Алымбаев. Ал эми Жалал Абад милициясы 23-июнда клубка аялдын өлүмү иликтенип жатканын билдирген. Маалыматка караганда маркумдун жолдошу Жалал Абад милициясына жазган арызында жубайын медицина кызматкерлери жакшы карабай койгонунан каза болгонун айткан. Учурдагы окуя боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Мен замын чакырып берем. Неде туруп турасыздар? Мен бу жерде аялдарды кабыл алгам да. Жок, сен прием кылдың беле? Жок, прием кылмадың, сен бе? Туруп турасыздар. Жок, сен прием кылдың беле? Сен прием кылдың беле? Сурап атам. Мен азыр заведующий келетилермен сүйлөшөм. Не oldu? Ошону сен азыр айтып бересиң бизге. Мен айтып бере албайм. Калды, жүрөгү кармап калды деп ушу. Эже, туруп туруңдар. Мага мен нападение кыласың, эже мен байке, мен кылганым менен мен регистрация кылам только. Мен только регистрация кылам. Мен врачмын, но я регистрацию только делаю. Мен келген документтерди оформлять этип, башка врачтарга тапшырам. Мен аны төрөтпөймүн, башка кылбаймын, эчтеке кылбайм. Ким киргизип коюп койгон? Не карабайсыңар? Ой, эже, мен доктурга эмес, өлүп кана деп айтчак. Хорошо, эже, мне бизнес берди. Эже, мен милиция чакыргыла, милиция чакыргыла. Мен заявление жазам, мен барам, не надо тебе жазам. Барам, мен мага Sen zaten için çağırma. Sen priyon kıldın mı lan? Sen priyon kıldın mı lan? Sen daha düşüneceksin. Toğuzu günü, 8 günü tünü menen uktаған жоқ. Көрінген жерге арылы, мынады қарма өлейін кей үйіне берді. Ушақ өлі тартып атады деді. Белің орот алсам жоқ деді. Не бәлі олып кетті қызым. Докторға баршы десем, ертеменен саат 4:30-да шығып алып, şu 1 saatта барып тұрда жақын елемесем радамыз. Бар о жерге барып көрінсе, неме деп тұр. Дағы бар екен, бір пас жүріп тұрғын барып басып деген екен, қайра үйге келіп, паспорты менен бір ғұмырын узилға келіп көрініп кеткен. Анализдары бар таза деді, баланар мани деді, өзің жақшысың деп қағазға берген екен көтеріп барған. Ошонға келіп, шпанерден алып шығып кетті. Ана мен батам бердім, Құдай жалғап, есен аман төріп алсын қызым. Тағындай аусынымын келіне жашайды. Ошо шығып айтты, чоңапа деді, қыжалат болбон, қап болбон, жалап қалып кетіп атыр. Айырда жақшы қарайды, төрет болады деді. Деген қызым келсе, роддомға киргизишип, родзалға киргиздир. Мен bir зона кылсам, қызым айтты, апа родзалда кыйналып атам деді. Ава жетпей атат, нафасым буылып атат деді. Bir adam жоқ жанымда деді. Чықырсам бірден келбей атат деді. Ушу менен эле bir малдан кийин чыкты, кызым өлүп калыптыр деп. Кызым өлдү деген жок, небире оор экен деді. Мындайды кийгизип коюптур мурдуна деді. Апа айнанан bir туруп апасын айтасыңар, bir туруп кызын айтасыңар дедим. Тегичектил адамдар үйүмө үйлүп келип калды. Азыр тергөө жүрүп жатат. Ошо тергөөнүн жыйынтыгын биз карайбыз. Ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес, ким жооп берет. Ошо карап туруп биз наказание беребиз да.